орозо сизди периштелерге окшош кылат. Периштелер адамдардан эмнеси менен айырмаланат билесизби? Алар жебейт, ичпейт, уктабайт, кумар накси жок. Алар толугу менен Аллахка ибадат кылууга берилген. Дүйнөлүк нерсе алаксытпайт. Адам башкача жаратылган. Мисалы, дене бар, тамак сууну, эс алууну, жакындыкты талап кылат. Ушул каалоолор көп учурда ибадаттан алаксытып, жерге тартып турат. Бирок Рамазанда кызык нерсе болот. Сиз орусо мисалы кармаганда Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дененин муктаждыктарынан баш тартасыз. Бир күн бою тамак жок, суу жок. Ошондо эмне калат? Ибадат, намаз, дуа, Куран окуу, зикир. Ошол учурда сиз периштелерге окшош болуп каласыз. Мына ошон үчүн Рамазан руханий көтөрүлүү айы. Сиз нафстан, төмөн каалоолордон жана күнөө кумарлардан жогору көтөрүлөсүз. Денеге кул болуудан чыгып, өзүңүздүн чыныгы мааныңызды сезесиз. Сиз Аллахка ибадат үчүн жаратылган адамсыз.